Ассаламу алейкум, урматтуу партиялаштар, урматтуу бүгүнкү салтанатка келген кадырлуу коноктор. Баарыңыздар кош келдиңиздер. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын түзүлгөн 15 жылдыгына арналган чоң салтанатка келгениңиздер үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр ушул 15 жылдыгыбызга арналган салтанаттуу кечебизди ачык деп жарыялашка уруксат этиңиздер. Чоң рахмат, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу партиялаштар. Биздин 15 жылдык тарыхыбызды көрсөткөн, даңазалаган, тарыхый басып өткөн жолубузду көрсөткөн кеченин ушул 15 жылдыгын белгилөө боюнча жыл башында, быйыл ушул 21-жылдын башында белгилеп койгонбуз. Ушул бир чоң жакында бүткөн саясий кампанияга туш келип олтурат. Ал боюнча эч кимдин оюнда да жок болчу. Биз ушул 15 жылдыкты белгилөө боюнча бүтүндөй жоопкерчиликти Бүтүн Кыргызстан партиясынын жаштар канатына бергенбиз. Биз аксакалдар, могул жерде канча жылдан бери орун басар болуп жүргөн Дүйшөн Шахметович аксакалыбыз, Бекбай Мамытовичтер отурат. Биз бир да бир маселесине кийлигишкен жокпуз. Себеп эмнени даңазалагыбыз келди. Кары келсе ашка, жаш келсе ишке дегендей болуп, жаштар деген сөз көп айтылат. Мына ушул жаштарга дагы бир жоопкерчиликти артып көрөлү деген максат менен. Себеп биз ушундай болуп аралашып турган мезгилибизде жаштардын колунан эмне келет деп ушуну көрүп, тек гана сырттан байкоочу катарында турган жокпуз. Анча-мынча кеп кеңешиңизди берип аттык. Ошондуктан анча-мынча кемчиликтер болгон болсо, жаштыкка шылтап койсоңуздар туура болот. Кемчиликтер болбой койбойт, болот. Бирок ошол эле учурда мен ушул жаштарга терең ыраазычылык билдирем. Өз демилгелери менен көтөрүп, кээ бир жерде чалынып, кээ бир жерде катачылык кетирип, бирок баары бир баякы бүркүттү дагы балапанды бүркүт таптакыр болбой калганда уядан түртүп жиберет экен. Уядан түртүп жибермейинче ата-энесинин алып келген тамагына ыраазы болуп, бүркүттүн балапаны учканды үйрөнүшкө көп далалат кылбайт экен. Ушул жерден токтотуп туруп эле чу дегенде биз келген конокторго сөз берүүдөн баштасак, кайра партиянын тарыхын кайталап отурбайлы да, Бекбай Мамытович, кандай дейсиз? Туура болобу? Рахмат. Анда мындай кылабыз. Биздин күн тартибибизде бир эле маселе ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын салтанаты. Экинчи бөлүгүбүз бейформал бөлүгү уланат.
Ал биздин Дасмия улуттук борборубузда Хантеңир конок үйүндө ошол жерде бир аз салтанаттуу чай ичүү менен ошол жака баарыңыздар чакырылгансыздар, кош келиңиздер. Ал жака барабыз. Азыр чу дегенде убакытты үнөмдөө максатында биз сөзүбүздү баштасак, биринчи ошол 2010 жылы жогорку кеңешке шайлоого аттанган кезибизде менин жанымда Бакай атадай болгон Балпайган Абышкабыз менин биринчи орун басарым болуп, аксакалыбыз Дүйшөн Шаяхметович Сорунбаев деген кишибиз бар эле. Бул киши анда ата жолу деп партия ачышып, Бекбай Мамытович экөө аябай күпүлдөп киришип алып, анан ошол бүтүн Кыргызстан менен оюбузда, колубузда, билегибиз, тилегибиз бир болсун, мындан ары карай бүтүн бололу деген максат менен бата алып, ошол жарышка чыкканбыз. Жыйынтыгын жана Акыл Казакович кенен айтып берди. Азыр алгачкы сөздү мен Дүйшөн Шаяхметович сизден баштасам. Келиңиз. Микрофонду карап тургула. Дүйшөнбаевич, рахмат. Урматтуу партиялаштар, урматтуу коноктор, бул мезгил деген бакыт экен. 15 жылдык, бүгүн 15 жылдык партиянын түзүлгөнүн эсептеп отурабыз, байрамдап отурабыз. Ошол 15 жылдын ичинде башыбызга ар кандай, башыбыздан ар кандай иштер өттү. Мына ушул школда ийгиликке жеттик. Партиялаштын баары ушул ийгилик иштер менен куттуктайм. Ошол азыр өткөн жолубуз, биздин берген тарбиябыз ушул жол менен калат деген тилектемин. Рахмат. Бүгүн ушул баардыгын көрбөдүңүздөр бул жерде. Ошол менен сөздү кыскартып, биз менен чамча белегибиз бар эле. Экранын чекпөз даярлаган. Бул белек Кыргызды элин бириктирген символу деп койсок болот. Ушуну тапшыралы деп, вот Дүйшөнбаевичке тапшырып коелу. Рахмат. Рахмат. Бул эмне символ бул? Рахмат. Рахмат, Дүйшөн Шаяхметович. Мына Кыргыздын 40 уруусунун белгиси анан ортого ошондой кылып жасап коюптур. Бул Бекбай Мамытовичтин бир чыгармачылыгы болсо керек. Ошол бүтүн Кыргызстан деп, мына бүтүн биз бүтүнбүз, биз бөлүнбөйбүз дегендей. Болсун. Рахмат чоң. Рахмат. Урматтуу коноктор, сөздү ирети менен кете берели. Чыгып бир-эки ооз пикирибизди айтабыз деген азаматтарыбыз аябай көп. Мүмкүн болушунча бир аз кыскартып кетели. Азыркы сөз Кыргызстан Коммунисттик партиясынын төрагасы, жаңы шайланган жогорку кеңештин депутаты, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 5-чи жолу шайланып аткан депутаты Исхак Абсаматович Масалиевди. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышуучулары, жолдоштор, мырзалар жана айылдар. 15 жыл тарых үчүн эч канча эмес. 15 жыл аз менен эсептелет болот. Бирок 15 жылда ийгиликке жеткен партия бул күчтүү партия деп эсептелет. Ошондон биздин дөшүбүздөгү эртең бере турган мандаттын зачеттин ичинде сиздердин баардыктардын чоң эмгеги бар. Ошондон биринчи кезекте баарыбыздарга чоң рахмат деп айтып келатам. Ушул ийгиликке жеткириш үчүн чоң рахмат сиздерге. Экинчиден, Абсамат Масалиевич биздин жетекчибиз, Кыргызстан коммунисттин жетекчиси. Акыркы 9 жыл анын жанында ким турган эле? Ким эң жакын, уулуна жакын киши болчу эле? Атакан Мадубаров болчу. Кээ бир учурда мага айтпаган сырларını ушул киши менен бөлүшчү эле. Ал мезгилде сиздердин жетекчилер чачы капкара болчу, жапжаш болчу. Мен ойлоп атам, ушул менин атам менен биздин коммунисттер партиясынын жетекчиси менен жанында жүргөн, тарбия алган киши жаман болбойт деп эсептейм. За 15 лет политическая партия, созданная молодыми людьми в то время, сегодня достигла успеха. Причем это классическая политическая партия, которая сумела
путем ежедневной кропотливой работы достичь успеха. Ни копейки не вложив, ни с кого не покупая, никого не запугивая, дважды победить на выборах, а фактически 4-жды победить на выборах. Я думаю, это высокое доверие, и депутаты, избранные по спискам этой партии, путем Кыргызстана, будут оправдывать. Желаю всем успехов, процветания партии, желаю вам столетней истории. Спасибо. Рахмат. Рахмат, Исхак Абсаматович. Азыр биздин кесиптешибиз болгон, чогуу иштешкен кыргыз аялдарынын ичинен алгачкы баш прокурор болгон эжекебизге десем, бул эжекебиз да нукура кыргыздын касиетин сактап, Шарип эже аксакал менден дейт. Шарип эжеге сөз берели, Шарип эже сүйлөсүн, себеп мен ал кишинин сиңдиси болом деп Шарип эже айтып атат, жаштар сүйлөй берсин деп уруксат берип атам деп. Чолпон Турсуновна Байекова да. Эми мактайын десем, бардыгын мактап көрсөтүп коюшту, бардыгыбыз күбө болдук. Мен каалоо айтат элем. Атыңарды актап, урматтуу партиянын мүчөлөрү, Адахан Кексапаевич баш болуп, ошол көздөгөн максатка жетип, анан кийин жол бар, даңгыр болсун деп. Бир гана маселени айткым келип атат. Азыркы бүгүнкү күндөн баштап депутат боло баштагандарчы шайландыңар, экинчи күнү ойлонуш керек, эмне иш кыламын депчи. Адахан Кексапаевич бул жерден айтып атасыңар, жаштарга жол ачтык депчи. Ошол жаштарга мен айтат элем, имандуулукту берсин депчи Кудай. Анткени баягы октябрь айында болгон окуялар эсиңерге белгилүү. Карылардын баардыгын желкелеп чыккандай эле болду да. Улар келсе биз иштейбиз дегенде. Аянттын куту кетти, көрүп атасыңар. Турдакун Усубалич ошол жерде прораб болуп, ошол жерде жана барактардын баардыгын алып чыгып, Слободка деп койчу илгери. Ал жерде жана сыгандар, уйгурлар, ар кайсы калктар жашашчу. Согуш мезгилинде салынган барактарды снос жасап, анан тээ микрорайондорду куруп, ошолорго катышканмын мен. Прокурор болуп, гражданский иштерге өзүмөн жүргүзүп. Азыр зыйын кийип, баратсаң баягы көркө жок, баягы өзүнө тартып аткан куту кетип калды. Туура. Ошон үчүн биздин ата-бабабыздан калган салтты угантабыз деп багыт айтылып, бирок ал багытта бекемделген иштер аз болуп атат. Мен бул жерде отурган бардыгыңарды, айымдар жана мырзалар, бардыгыбыз Кыргызстандын инсаныбыз, ошону жакшылап көздөп, жаш балдарга, жаш моундарга жакшы тарбия берсек дагы, анан жаштар дагы ошол биздин ата-бабабыздан калган имандуулукту, ибадаттуу, ишил тарбиялуу болууну көздөштү. Биз эми аткара турган ишти аткардык, акыл эсте сурасыңар, акылыбыз ордунда, кеңеш бергенге даярбыз. Кудай кааласа, рахмат. Чоң рахмат. Азыркы сөз эсиңиздерде бар, урматтуу салтанаттын жыйынынын катышуучулары. 2 жыл башта аябай чоң бир апаат болуп, биздин кыргызстандык көптөгөн азаматтарыбыз, миңге чукул азаматтарыбыздын баары казак-кыргыз чегарасы, казак-орус чегарасында сыртта калып калган, аябай оор, кейиштүү абалда калып калышты. Айлап жатып калышты. Талай эриме чөлдө калып калышты. Мына ошол учурда аябай кыйналып турган мезгилде билесиздер, чабал болгон биздин өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы, башкалары дагы ушул маселени чече албай атканда мен бир видео кайрылууга мажбур болдум эле. Ошол кезде элбасы деп, бүтүндөй түрк элдеринин аксакалы деп Нурсултан Абишевичке кайрылганда ошол кишинин орун басары бар элем. Азыркы кезде ал киши Казак мамлекеттик университетинин ректору, илим доктору, профессор, мамлекеттик ишмер, министрлик кызматтарда, Россияда, Түркияда элчилик кызматтарда иштеп келген казактын бир белдүү азаматтарыбыз, менин бир жакын досум, атайын ушулардын арналып чакырган ушу конокко келип катышып отургандыгы үчүн терең ыраазычылык билдирүү менен ошол 34 мүнөт видео кайрылуу жасалгандан кийин 34 мүнөттүн ичинде кайра чыгып менен байланышып, аябагандай чоң көмөгүн көрсөтүп, жардамын көрсөткөн мен үчүн өтө сыйлуу азамат жигитибиз Жансейит Кансейтович Түймөбаев деген агабыз келип отурат. Келиңиз.
құрметті Садақов Қырғызстанұлы, Қазақта да, Қырғызда да барлық мұсылман елдерде бізге партия болып бөлініп қоятын кез келді. Сондықтан да мен айтарым, бүт Қырғызстан бүтін болсын. Барлығыңыздың ортақ жақандарыңыз ортақ түтін болсын. Себебі кез келген партияның, кез келген елдің лозунгысы ол біздің ата-бабаларымыздың сөздері, мақалдары, афоризмдер. Сонда ағайын араз болса, ауызға кетеді дейді. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді дейді. Бөлінгенді бөрі жейді. Басқа жейді. Сондықтан да бүгінгі осындай кезеңдерде баршамыз бүкіл СНГ тәуелсіз мемлекеттер достастығы баршамыз қазір тәуелсіздіктің, маңызсыздықтың егемендіктің 30 жылдан құттықтап отырмыз. Ең үлкен байлық осы. Баяғыдай Мәскеуге тәуелді болды, сол жақтан рұқсат алып, шетелге шыға алмай, басқа елдермен байланысқа шыға алмай жүрсек, қазір мінекей 30 жыл баршамыз бүкіл мемлекеттер 15 мемлекеттер құрамында болған. Тәуелсіз. Бүкіл дүние ашылды. Қазір Қырғыздың жігіттері, қыздары бүкіл дүниеде жұмыс істеп жатыр. Білімді болып жатыр, өсіп жатыр. Сондықтан да мінекей қазіргі кезеңде осындай 30 жылдықты өткізіп жатқан кезде баршамыз біз бір болуымыз керек. Біз көрші ел болып, қомшы ел болып, мемлекет бауырлас ел болып, сіздерде мысалы табаныңызға қадалған жөнге біздің маңдайымызға қадалсын деп ойлаймыз. Тыныштық болсын, бірлік болсын. Бірлік болса, ынтымақ болса, экономика дамып жатса, біз одан ары қарай мықты боламыз бір-бірімізге. Ең жақын ел қазақ, қырғыз, мінекей туғандары. Сондықтан да осындай кезеңде мен досым бұрынғы мемлекеттік саяси қайраткер болған, государственный политический деятель болған. Жас болса да барлық кезеңдерден өтті. Сондықтан да бүкіл қызметтерді көрді. Соған қарамай қазір мінекей тағы да ел үшін қызмет жасап жатыр. Шаққылап, бүкіл облыстарды аралап, елдерді аралап. Неге? Себебі оны барлығын біліп көріп отыр. Сондықтан да жалпы мінекей көрші партияларға келіп құттықтап жатыр. Бұл өте жақсы нышан, өте жақсы қадам. Барлық партия бірігейік деген сөз. Яғни тезірек бірігіп, ұмтылып, ынтымақтастықта, бірлікте сіздердің мінекей бізге ең жақын көрші елдің дамып жатқан экономика жағынан, мінекей сауда жағынан дамып жатқан біздер үшін бір жол. Сондықтан да осы бүгінгі жиналысқа өзінің осы бауыр меселмеге қолдап осындай үлкен қадамдар арқылы Қырғыз ең басты мақсат барлығымыз Қырғыз елінің болашағы, Қырғыз жастарының ертеңгі өмірі, баянды бейбітшілігі, экономиканың дамуы, соның барлығы жақсы болсын. Сіздерге баршаларыңызға осы келесі 30 жылдықта амандық, саулық тілейміз. Осы Қырғыз елі жарқырап жайнап тұрсын, экономикасы мықты болсын. Амин. Шекарамыз ашық болсын. Ешқашан араларымызда проблема болмасын. Соның барлығына қызмет жасап жүрген Әбекең сияқты мықты азаматтар, саяси қайраткерлер көп бола берсін. Рахмат. Рахмат, жеке тілектеріңіз қабыл болсын. Ошол жақсылық күндерді екі ел барабар көрсін, бірге көрсін, ошол келешегіңіз кең болсын. Азыркы сөз Россия Федерациясынан келген қонағыбыз Москва шаарынан тарих илимдеринин доктору, Улуттук стратегия агенттигинин директору профессор Александр Львович Кабринский деген профессорға беребиз. Бул кишини жана экрандан көрдүңүздөр. Биздин Борбордук Азия боюнча эксперт болуп жүрөт. Биринчи каналдан көрөсүздөр. Жанагы Россиядагы көптөгөн саясий темадагы теледебаттарда
мыкты эксперт катарында катышып жүрөт, тарыхчы катарында, саясатчы катарында, биздин мамлекетти, биздин өлкөнү жакшы билет. Добро пожаловать, Александр Львович. Спасибо за то, что приехали. Добрый день всем. Меня слышно там на задних? Так, отлично. Так живее, без всякой электроники. А то просто она как-то уже в жизнь вошла, что просто общаться перестали друг другу. Лишний раз не позвоним, не встретимся. Я хочу поблагодарить от всей души вашего лидера, Адахан Кимсамбаевича, за приглашение, за возможность вот так вас поздравить с двойным праздником. 15 лет и победа. В общем-то, победа на выборах – это очень серьезно. Вы завоевали тот плацдарм, с которого надо развивать наступление. Надо двигаться дальше. Вот мои родные меня не любят. Они говорят, с тобой невозможно разговаривать, ты вечно какую-то гадость говоришь. Поэтому вас тут все хвалят, а я по принципу от обратного пойду. Я о проблемах. Я хочу сказать, что сейчас перед вами очень сложная задача. Вот Киргизия сегодня чем-то меня напоминает. Умная, красивая, а идти не может. И вот здесь сегодня вам очень важно, вашим депутатам, вот огромная ответственность на лидере лежит, заставить людей думать. Мы настолько обленились, что людям стало лень думать. Думать и понимать. Нам сегодня внушили, как это произошло, я даже понять не могу, что самое важное – это у человека жизнь. За то, чтобы жить, он должен отказаться от всего. От родных, от близких, от бабушек, от дедушек. Жизнь – самоценность. От общества, от друзей. Сиди дома и живи. Вот мне такая жизнь не нужна. Раньше, еще недавно, отдать жизнь за родину, за дело, за людей, за близких. Это было не просто подвиг, это было счастье, каждый мечтал об этом. Сегодня все перевернулось. И вот это сознание надо перевернуть обратно. А важно понять, что происходит. Киргизия, хоть и далеко в Центральной Азии, но по мышлению вы европейцы. Вы европейцы, которые волей судьбы живут в Центральной Азии. Это очень важно понимать. А в Европе две модели. Две. Англосаксонская и романо-германская модель. И так сложилось, что Российская империя, а вместе с ней и киргизы, находились в романо-германской модели сознания. Чем отличается романо-германская от англосаксонской? Романо-германская модель – это Гегель, это Ницше, это Кант. Это модель, которая заставляла человека думать. Думать и двигаться вперед. Не знаешь, как сделать, сядь, подумай и сделай. Англосаксонская модель – это общество потребления. Как пожрать. Понимаете? Не знаешь, как сделать, ты должен знать телефон того, кто знает телефон того, кто знает телефон того мастера, который придет и сделает. Но так сложилось, что в 20 веке романо-германская модель потерпела поражение. Немцы проиграли в широком смысле. И сейчас мы находимся в условиях англосаксонского ига, самого натурального. Но назовите мне хотя бы одну страну, куда пришли англосаксы, и где стало бы мир, покой, процветание для народа. За последние 30 лет хоть одну страну. Нигде нет этого. И так сложилось исторически, что сегодня Россия отстаивает романо-германскую модель. Ну так получилось. Нас никак не удается затянуть в это англосаксонское иго. Мы всячески сопротивляемся этому.
всячески не хотим этого. И сегодня перед вами, перед народом Киргизии, выбор, с кем идти и куда идти, и как идти. Потому что вот много проблем. И жилой фонд, и огромное количество людей, работающих за границей. Они же вернутся. А в пенсионный фонд они сегодня ничего не платят. И им всем надо будет платить пенсию в старости. И всех надо будет содержать. Это огромный комплекс проблем. Но это не проблемы. Это задачи, которые надо решать. Это задачи, которые предстоит решать и вашим депутатам. А проблема – это куда идти и с кем идти. Вот этот выбор. Сегодня ошибетесь, обратной дороги не будет. Не будет обратной дороги. Поэтому я приготовил подарок, но с собой не привез. Адахан Кимсович приедет в Москву, я вручу там. Но чтобы вы знали, я надеюсь, он в штабе потом повесит. Фантазия вам подскажет, а потом увидите, насколько вы правильно фантазировали. Это часы Гжель, такие Гжель-часы. Я побоялся разбить, но видите, я смешной такой. Адахан Кимсович привезет, в штабе повесит. Потому что время сегодня работает на Бутун Кыргызстан. Спасибо. Время сегодня работает на вас. И если я вряд ли когда-то уже хорошо пойду, то вы должны заставить Киргизию идти бодро, уверенно и, главное, весело. Без веселья и с агрессией вы никуда все равно не двинетесь. Поэтому улыбаемся, поддерживаем Мадумарова, поддерживаем Бутун Кыргызстан, чтобы с этого плацдарма, который вы завоевали, вы развили свое наступление. И партия, чтобы как минимум, ну, большинство здесь сидящих отмечали праздник, когда эти цифры поменяются местами. И это как минимум. Здоровья всем и вашим родным. Биздин кесиптештер партиялардын төрагаларын баарын сыйлуу конок катарында чакырганбыз. Арнамыз партиясынын төрагасы Фейк Шашынбаевич Кулов олтурат бул жерде. Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Аргенбаевич Сариев олтурат бул жерде. Бизде Кыргызстандагы аттуу, баштуу, белгилүү республикалык деңгээлдеги кечээ пайда боло калган эмес, тарыхы бар партиялардын төрагаларын баарын чакырганбыз. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди чакырганбыз. Мындайча айтканда, биздин саясий көз караштарыбыз башка болгону менен биз бир бүтүн касиеттүү элбиз. Ушуга барышыбыз керек. Кудай кааласа ушундай болобуз. Азыр сөз Кыргыз Республикасынын маданиятында Бакай Атадай болгон орду бар. Ошол Бакай Атанын ролун жараткан, ошол кишинин образын жараткан, жакында ошол Семетей деген көркөм тасма жаралды. Ошол жерде Бакай Атанын ролун жараткан, аксакалдын келбетин ошол жерден көрсөткөн, кыргыз касиетин көрсөткөн биздин партиянын белдүү мындай бир аксакалы, жана Чолпон Турсунун айткандай, жалаң жаштарга аксакалдык каада сал, нарк населин өткөрүп берүүчү инсаныбыз Темирлан Сыманбеков деген азаматыбыз бар. Келиңиз. Арбаңыздар, ардактуу ағайын туғандар, рахмат, Адахан Кимсович, бүгінгі 15 жылдық торқылы тойыңыздар құтты болсын деп, шын жүректі айтын деп отыр. Рахмат, құрметті ағайын туғандар, бүтін Кыргызстан саяси партиясын мен эмне үчүн аябай урматтап, сыйлап алдым. Анткени Адакем жанагыда мына кандидаттар башка тармактардан болбостон адабият, маданият, искусство тармагынан да келсе. Биздин жалпы маданиятыбызды, искусствосун бир жаштагы мыйзамдарын иштеп чыгып, жалпы кыргыз журтуна, маданиятына бир кызмат кылса деген аруу тилек менен мени чакырып ошол жерге алып келген. Анткени Адакем ошол маданиятты, кыргыздын кылымдардан келе жаткан салт санасын, үрп адатын, ушунун бардыгына жөн карабай, ошого чын дилинен аракет кылып, ошону жан дүйнөсүнөн өткөрүп келаткан бир чыгаан инсандарыбыздын бири экенин көрүп мен абдан ыраазы болуп отурам. Мен эмне айткым келет, биз маданият адамдары. Мына мен билгенден Адакем мына 15 жылдан бери
бүтін Қырғызстан саяси партиясы қандай алда келатқанын біз көз салып тұрамыз. Емне деген тосқолдықтар болбоду. Емне деген қарабол болбоду. Емне деген бұт тосулар болбоду. Емне деген ушунчалык бір жаман көрүнүштөр болбоду. Мына ошолордун бардыгына чыдап, бардыгын көтөрүп, сынып калбай, отуруп калбай, кайра жана Островскийдин болот кантип бурчуду деген романда билесиздер, жанган, кылычтай жанган жана Павел Корчагинге окшоп, ошончолук өзүн кайра болоттой болуп бурчутуп келатат. Деңиздин ортосунда деңизде кайык чайып алып, адамзат өмрүнөн кол жууп кала турган учурлары кездешип отурат. Ошондо кичинекей Крис атасынан айрылып, бир туугандан айрылып, көзүнөн көк жээк өтүп, канткенде көк жээкке жетебиз деп. Ошолордон аман-эсен кантип алып кетем, кантип чайып албай, ошол көк жээкке жетебиз деп. Ушунчалык Кудайдан тиленип, чыңырып чыңкырап отурат да. Мына ошол Кристи мен айтар элем бүгүнкү күндө бүтүн Кыргызстан саясий партиясы деп. Адаке, аман бол, Рахмат. ден соолукта бол. Рахмат. Келечек болсун. Бардыңыздар аман болсун. Рахмат. Бирге бололу. Рахмат чоң. Биздин партия түптөлүп, ошол биринчи алгачкы кадамдарын баштаганда, таштаганда саясий кеңештин алгачкы мүчөлөрүнөн болуп, аксакалдык милдетин аткарып келаткан дагы бир аксакал кишибиз Адил Ниязович Халилов деген аксакалыбыз бар. Ошол Адил Ниязовичке берели, биринчи саясий кеңештин мүчөсү катарында. Рахмат, Адахан Низамбаевич, уважаемые бутуновцы, я искренне рад сегодня поздравить вас и с праздником, и с победой. Через тернии к вершине. Все 15 лет сплошная борьба. Все время в оппозиции. Сегодняшний срыв сервера – это не случайный был и не единичный. Мы прекрасно помним, Адахан Низамбаевич, те времена, когда и ночью выключали свет. До 4 утра Бютун-Кыргызстан шел впереди. С 4 до 6 ситуация изменилась. Бютун остался за бортом. Тот, кто шел с 3%, прошел вперед. К сожалению, беда. Мне очень жаль за Кыргызстан, за моих земляков, за моих друзей. Я родился в Кыргызстане, я вырос в Кыргызстане. У меня здесь похоронены и сын, и мама, и папа, и бабушки, и дедушки. Хотя я азербайджанец, но я со всей любовью к кыргызстанцам, кыргызам, я своим землякам неоднократно говорил, равных кыргызов народу нет. Жена у меня русская, 50 лет мы прожили с ней, но я ее всегда обвиняю в их шовинизме. Я говорю, националистов равных русским нет. Вы прежде всего националисты, не кыргызы националисты. У нас с Адаханом Низамбаевичем на первых этапах споры были на эту тему. Помните это? Что было? Помните, когда у нас были споры с вами Да. в вопросах национализма? Ну, много Я было. обвинял Адахана Низамбаевича в национализме. Он меня убеждал в другом, что он учился в России, окончил институт в Твери, жена казашка. Одним словом, мы приходили к какому-то консенсусу, согласию. И с того времени мое единение с Бутуном, с Адаханом Низамбаевичем не то, что сократилось, а я еще больше влюблен и в партию, и в самого Адахана Низамбаевича. С великим удовольствием, Адахан Низамбаевич, я с вами иду все эти годы. Тогда, когда мы с вами, вы будучи госсекретарем, первыми в странах СНГ
свой счет сами на стройке в Сочи, юбилейные стройки. Помните, Олимпийские, да. Олимпийские объекты посылали здесь на стройки, когда строились школы после землетрясений, как и стали. Сегодня студенты остались за бортом. Я бы очень хотел, Адахан Кимсанбаевич, вот те 6 человек, которые сегодня прошли, из этих 6, 3 я прекрасно знаю и очень близко знаком. Адахан Кимсанбаевич, Асхат Абсаматович, и очень рад за Гулю Кожагулу. Я надеюсь, она будет продолжать линию Чолпон Турсунова, потому что она честнейший, порядочный человек, прошла в этих органах. И надеюсь, что самая коррумпированная структура Кыргызстана, правоохранительные органы, наконец будут поставлены на место. Адахан Кимсанбаевичу хочу пожелать здоровья, Спасибо. терпения. Вы уже надорвали частично свое здоровье, потому что впереди еще более серьезный путь. Спасибо. Еще более тяжелый путь. Поэтому я хочу вам пожелать здоровья и терпения. Спасибо. Всем успехов и здоровья. Рахмат. Спасибо, рахмат. Азыр 3 киши қалды. 3 кишиден кейін жиыныбызды мындай бир салтанаттуу бизде сыйлык алчу, рахмат айтчу кишилерибиз аябай көп. Биздин курамыбызда 120 миңден ашуун мүчөлөрүбүз бар. Катталган партиялык билетти алгандардан. Ошолордун эң алдыңкылары деп 11 кишини ушул жаштар канатыбыз сунуштап атат. Ошол кишилерге сый урмат көрсөтүп, ардак партиябыздын ардак грамотасын тапшырып койсок деп, ошол 3 кишиден кийин ошону тапшыруу менен салтанатыбызды андан аяктайбыз. Андан кийин айттык, экинчи бөлүгү ал жакта уланат. Медет Шеримкулович, Феликс Шашимбаевич, аксакалдарыбыз Тамара Хусейновна, бүтүндөй Кыргызстандын сыймыктары болгон агаларыбыз, эжекелерибиз. Эгер бул жерден сүйлөйбүз деп сөз айтпасаңыздар, ошол дасторкондон дагы сүйлөсөк болот. Кандай дейсиздер? Туурабы? Там, наверное, будет намного приятнее говорить и выступать. Легче будет. Мне так кажется, да. Спасибо. Рахмат. Азыр сөз Болот Теналиев деген биздин аксакалыбызга берилет. Осы Көл областынан келген коногубуз, аксакалыбыз, күйөрманыбыз. Андан кейін Наталья Завазиева. Урматтуу партиянын мүчөлөрү, Адахан иним, биринчиден эки майрам болуп атат бүгүн. Биздин партия өтүп кетиш менен, экинчиден 15 жылдык менен. Эми сени алтыным Адахан суук көздөн сактасын Кудай. Амин. Жана жаман ойлору бардан сактасын. Анан мен башкача сүйлөйүн дедим эле бул жерде. Бирок жана тасманы көрүп алып бир чыгарма менен бүтүп койсом сөзүмдү. Ал жана расмий тилде болот да. Ненавижу лгунов, болтунов. Порождают неверие они, самопальных злых колдунов, переполнивших часть земли, незаконных, законных воров, от которых нет нам житья. Неужели нет островов? Всех немедля загнать бы туда. В государстве нашим сограждан миллионов нет и 5. Все не верят всяким соблазнам честно жить, нет другого пути. Поднимите же головы главы, обратите внимание на них, оббирающие их неправы, не обидьте, прошу, таких. Что с тобой, моя отчизна? Всюду слышный ругань мат. Где твоя былая сила, и кто в хаосе виноват? И никому теперь не внятно. Куда же все ушло? Людей народное богатство, их чьи карманы занесло. Те, кто охраняет наш покой, казну, законы государства, найдут всегда предлог любой, чтобы посадить, лишить гражданства. Сажают бедных, а с карманом освобождают под залог. Они затем таким обманом воруют так же, кто как мог. Кому же возвращать кредиты? Утоп по шее в них народ. Ему же скажут: а ну сиди ты робот, нет тебе свобод. Если встретится калека, жизни нашей инвалид, не заметит человека, оттого душа болит. Бюрократ без понимания отвернется и уйдет. На таких ведь ноль внимания, пусть хоть с голоду умрет. А верхи живут роскошно, их осталось пеленать. Всем от этого дотошно.
Кто же им будет пререкать? Хочу бороться я с верхами за то, что плюнули в народ. Но знаю я, что с потрохами съедят они меня вперед. Рахмат. Да, Болот аға, лучше не скажешь, точнее не скажешь. Мындан так, мындан айқын, ашық, түсіндіріш өте қиын. Сөз бізде Наталья Завазиева, активная участница нашей партии, уже лет 10, самая активная. Она еще была студенткой, когда вступила в партию. С тех пор. Добрый день, уважаемые гости, однопартийцы. Сегодня мы с вами являемся участниками исторического события – юбилей партии «Бетон-Кыргызстан», которая уже вошла в новейшую историю Кыргызской республики. Движение «Бетон-Кыргызстан» ширится, охватывая все больше регионов, социальных слоев и этнических групп народа Кыргызстана. Мы радостно видим, как партия возрастает, объединяя под своими знаменами кыргызстанцев по всему миру. Недавние выборы показали, что наши соотечественники, проживая в России, Азии и Европе, активно поддерживают нашу партию. Ряды пополняются людьми, вносящими бесценный интеллектуальный вклад, молодежи, питающей энергию и современным подходом к проблемам, представителями этносов, обогащающих нашу общую культуру. Особая роль во всем этом принадлежит бессменному лидеру партии, харизматичному Адахану Кимсомбаевичу. Без преувеличения могу сказать, Адахан Кимсомбаевич является единственным в республике политиком, который сохранил верность своей партии, ее целям и идеалам, сохранил свое политическое лицо, чем снискал уважение и поддержку народа. В заключение пожелаю всем сил и политической воли в работе на благо народа Кыргызстана. Спасибо. Хочу обратиться к вам незаслуженно забытыми словами. С праздником, дорогие товарищи! С 15-летием Адахан Кимсомбаевич. Спасибо, спасибо, дорогая. Тебя тоже. Спасибо. Покуда есть у нас такая молодежь, наше будущее в надежных руках. Тарихи документтердің барында қолы тұрған ағауыз Медет Шерімқұловичқа сөз берелі. Медет қанаға келіңіз. Андан кейін салтанатыбызды жиынтықтайыз жаңағы сыйлау барақтарды беруіменен. Құрметті Адахан мырза, бүгінгі жиынның қатысушылары, ең біріншілікті Бетон-Кыргызстан партиясының жаңы парламентке сайланып келген депутаттарын жаңа партияның шын-жүректен құттықтаймын. Еш уақытта мемлекет коррупцияға қарсы күресті жақсы жүргізбесе, мемлекет болмайды. Ошол коррупцияның ішіндегі ең лакмусовый бумага – это комтер. Жақсы білесің, ушын аяғына шығарды. Үшінші менің ғалым, сіздер оппозиция деп жүресіңер, оппозициясы жоқ, мемлекетте өсіш, өнігіш болмайды. Бірақ қаншалық оппозиция болбағыла, президент, өкімет, парламент, қоғамшылық, қырғыз елі барыбыздың қалағанымыз білімдік, жақсылық, бүтін Кыргызстан ошону бекем кармагыла. Рахмат, рахмат, рахмат. Айтқаныңыз келсін, тілегіңіз қабыл болсын. Жасасын егемен Кыргызстан. Рахмат. Рахмат, мен Шерімқұлович, айтқаныңыз келсін, тілегіңіз қабыл болсын. Ошол жақсылық күндөрдү барыбыз бүтүн болуп, бир Кыргызстан, касиеттүү эл болуп, көккө учкан, эч кимдин көзүн карабаган, эч кимге жалдырабаган, өз курсагыбызды өзүбүз тойгозгон мамлекет болгон күндөрдү аксакалдар силер менен чогуу көрүп, көркүбүздүн төрү болуп, мына атап өткөн эжекелерибиз, атап өткөн агаларыбыз баары чогуу болгон болсо, ошол биздин байлыгыбыз болот. Эми урматтуу туугандар,
баягы пикир айтам, каалоо айтам, куттуктоо айтам дегендер ол жерде келип кел могул жерге чыгарып коелу. Гүлдөрдөн бери берип жиберишип атат, улам жазып атат. Башка чет өлкөдөн келгендер дагы гүлдөрдү жиберипти. Же мүмкүн ошол ал жакка алып барарсыңар. Гүлдөрдү ошол жакка алып барып, ошол жактан тапшырып, ошол жерге эле коюп койгула, жанакы ресторанга эле коюп койгула. Мен терең ыраазычылык билдирем. Америка Кошмо Штаттарында жүргөн азаматтарыбыз дагы момундай гүл себеттерди жибериши ошол партиябыздын 15 жылдыгы менен куттуктап атат. Тапкандарына береке болсун, жакшылык болсун. Агер ошол жака алып бара бересиңер гүлдөрдү. Азыр эми жанакы салтанаттуу сыйлыктарыбызды тапшырып койгон болсок, андан ары карай bir 3 мүнөттүк кортундуу сөзүбүз бар. Анан Кудай кааласа дасторконго чакырабыз баарыңыздарды. Эмесе грамоталарды тапшыруу жөнүндө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын баардык иш-чараларына жигердүү катышуусу менен ар тараптуу көмөк көрсөткөндүгү үчүн Сооронбаев Дүйшөнбү Шаяхметович ардак грамота менен сыйлансын. Кыргызстан саясий партиясынын баардык иш-чараларына жигердүү катышуусу менен ар тараптуу көмөк көрсөткөндүгү үчүн Маматов Бекбай Маматович ардак грамота менен сыйлансын. Дал ушундай ардак грамота менен Айша Рахманбердиева сыйлансын. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын баардык иш-чараларына жигердүү катышуусу менен ар тараптуу көмөк көрсөткөндүгү үчүн Жамал Мусабекова сыйлансын. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын баардык иш-чараларына жигердүү катышуусу менен ар тараптуу көмөк көрсөткөндүгү үчүн Гүлбара Сулайманова Кылымдар жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден бекем кармап урпагың аталарды сактап келген орасы ардакталып төрүбүздө кул болуп. Рахмат. Урматтуу партиялаштар, мен жана айттым, сыйлана турган кишилерибиз көп, калганы ошол жактан уланат, дасторкон үстүндө уланат. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бизде мен айттым, саныбыз боюнча эң көп сандуу болгон саясий партия болгонубуз менен ушундай бир сыйлыктарыбызды бүгүн ушундай эле салтанат Кудай буйрса Россия Федерациясында Москва шаарында биздин жердештерибиз дал ушундай салтанат уюштурушуп атат. Алардыкы да кечинде өтөт. Ал жакта дагы биз үчүн деп, мамлекетибиз, элибиз үчүн деп, Кыргызстаныбыз үчүн деп жүргөн азаматтарыбызга дал ушундай ардак грамоталарыбызды жибергенбиз. Алар дагы аман эсен жакшынакай кылып өткөрүп алганды насип кылган болсун. Бир жумадан кийин Ош шаарында өткөн атат ушундай эле жергиликтүү областтык жетекчилердин, райондук жетекчилердин уюштуруусу менен өтүп атат. Айтор ушул жыл аягы жанагы аксакалдарыбыз айткандай жалаң тойлордун, жакшылыктардын, аманчылыктын жылы болсун. Ушул жердеги айтылган баардык каалоо тилектер кабыл болсун. Жакшылык үстүндө жолугушуп жүргөндө бизге жараткан маңдайыбызга жазган болсун. Аксакалдарыбыз аман болсун. Эжелерибиз ушундай өздөрүнүн акыл насаат сөздөрүн жана Чолпон Турсун айтпадыбы, акыл насаатка муктаж болсоңор биз айтканга даярбыз деп. Устаттарыбыз аябай керемет. Аябай керемет. Мына чыгып сүйлөгөндөрдөн бирөө айтты, улгайып калган аксакалдардын баарын четтен кууп чыкты деп. Жок. Биздин байлыгыбыз кум төр эмес. Биздин байлыгыбыз сандык эмес, кум мел эмес, көмүр, темир жердин астындагы заттар эмес. Биздин байлыгыбыз нукура ушул аксакалдарыбыз. Биздин энелерибиз, энелерибиз. Биздин байлыгыбыз ушундай сабаттуу жигиттерибиз, кыздарыбыз. Биздин байлыгыбыз бүгүнкү эртең ордубузду баса турган балдарыбыз. Тилекке каршы 230 000 инсандарыбыз жыл сайын чыгып кетип баратат. Ал жөнүндө эч ким сөз кылбай атат тилекке каршы. Сөз кылганыбыз эле банк, инвестиция, кредит, анан баланча ушундай транш алдык.
Шығып кетіп жатқан балдарыбыз, қыздарыбыз жөнінде ешкім ойланбай жатады. Алардын шығып кетиши менен Кыргызстан күндөн күнгө алсырап аткан, ешким бир этибарга албай атат, көңүлдүн бир чордонунда кармабай атат. Биздин могул жерге берген сиздердин тапшырмаңыздарды бүтүн Кыргызстанды бүтүн кылып сактап калуу боюнча, элди жерди сактап калуу боюнча, касиеттүү кыргыздын каада салтын кайрына алып келип, мамлекеттик тартипти орнотуу боюнча көп тапшырмаларды бердиңиздер, жүктөрдү бердиңиздер. Кудай кааласа мен сиздерге ишенимдүү түрдө айта алам. Буюрса биз дал ошол баалуулуктардын үстүндө гана иштейбиз. Биз костюм кийип, галстук тагып, көкүрөгүбүзгө бир значок тагыш үчүн, же чөнтөгүбүзгө мандат салыш үчүн бараткан жокпуз. Мына ошол сиздердин чыркыраган үнүңүздөр, сиздердин каалоо тилектериңиздерди биз трибунадан жеткирип эле калбастан, ошого тийиштүү мыйзамдарды кабыл алып, тийиштүү мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алыш үчүн ошол жака баратабыз. Кудай буйрса биздин эмгегибиз ак болот. Сиздердин арткан жүгүңүздөр, арткан үмүтүңүздөр акталат. Ошон үчүн биз соңку демибиз калганча ушул багытта иштейбиз деп ишендирип кеткенге уруксат этесиздер. Бүтүн Кыргызстандын мындан арткан башка максаты да жок. Ушул максатта иштей беребиз. Андан ары карай сапарыбызды уланта беребиз. Баарыңыздардын келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирүү менен азыр жыйыныбыздын экинчи бөлүгүнө чакырабыз. Кудай кааласа азыр ак дасторкондун үстүнөн кайрадан улантабыз. Саат 2-де улантабыз. Кечикпестен саат 2-де көрсөтүлгөн аракет жетсеңиздер. Макулбу? Сүйлөштүк, ошол жерден жолугушабыз. Рахмат. Ушуну менен жыйыныбызды жабык дейбиз дагы. Биздин салтыбыз боюнча шашпаңыздар, аксакалдар. Салтыбыз боюнча бул манастан бери келаткан салтыбыз. Аксакалдын батасы менен жабабыз жыйыныбызды. Келиңиз аксакал. Бата бериңиз. Могул жердеги айтылган каалоо тилектер кабыл болсун деп бир бата берип койсоңуз. Анан дасторкон үстүндөгү сөздү улантабыз. Amin, amin. Allah Teala'larımızlara uzak ömür bakımına insan versin. İşimizde iyiliği özünlüğü bakımına demiş. Şu bizim bütün Kırgızistan Partiyası'nın koyulan akla koyulan maksatına Allah Teala kavuşan olsun. Vardır elimizde şu akıllı menen, şunun gösterken yolu menen adaşmastan geleceğe umduğunu Allah Teala nasip olsun. Var olunuzlar. Kudaya şu yaşlılık günde daima bizim varlığımızın her biliyorsun bilmiyoruzda, varlığımızın her biliyorsun diyoruzda, bu konuda Allah nasip olsun. Ne gibi olup şu küveri bizim... Amin.